Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Аллах Таала тутуп жаткан розоңуздарды кабыл кылсын, жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды жана башка ибадаттарыңыздарды Аллах Таала кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Мына Рамазан айы дагы акырлап баратат. Рамазан айынын бүтүүсүнө дагы саналуу гана күндөрү калды. Аллах Таала Куранда айяман ма'дудат, силерге саналуу күндөрү гана орозону парз кылды дейинген. Аллах Таала саналуу гана күндөрдү пенделерине парз кылган. Орозо айы, мына Рамазан айы 6 ай эмес, 1 жыл эмес, же 2 ай эмес, ошол жыл 12 айдын 1 айы гана ошол Рамазан айы мына мусулмандарга парз болгон ошол Рамазан айы болуп эсептелет. Албетте жакшылык күндөр тез өткөндөй, мына шамалдай бул жакшылык күндөрү, жакшылык сааттары, эң бир ажыр соогу чексиз сааттар, убакыттар өтүп баратат. Өмүрүбүздөгү, жашообуздагы эң улуу убакыт, эң жакшы убакыт, эң берекелүү убакыт мына ошол Рамазан айы болсо керек. Мына ошол ар бир инсан, ар бир момун мына ошол Рамазан айында өзүнүн ошол иманын дамын жана өтө бактылуу экендигин, мына жүрөктөн бир тынчтыкты таап, ошол жүрөктөн бир тынчтыкты жана бактылуулукту бир сезип жашай турган мына ошол ай Рамазан айы болсо керек. Валлаху а'лам. Эми Аллах Таала мына ошол айларды, жылдарды, ошо айларды, күндөрдү бири-биринен фазилеттүү кылып койду. Бул болсо дагы Аллах Тааланын пенделерге болгон райымы. Мына биз Рамазан айына чейин Шабан айынын орозосун кармадык. Шабан айы бул ошол Рамазандан алдыңкы ай болуп саналат. Бул айда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол башка айларга караганда нафил орозону көбүрөөк кармаган. Бул албетте ошол Рамазанга даярдык болсо керек. Аллаху а'лам. Мына ошондуктан Рамазан айынын алдынан ошол нафил орозо бар, Шабан айынын орозосу. Эми Рамазан бүткөндөн кийин орозо бүтүп калабы? Жок, албетте. Орозо бүтпөйт, дагы орозо иншааллах мына бекем болсок, Аллахка дуа кылсак, Аллах Тааладан жардам сурасак, мына нафил орозолор бар. Мына ошол Рамазан айынан кийинки нафил орозолордон мына Шаввал айынын 6 күн орозосу. Шаввал айынын 6 күн орозосу. Бүгүнкү орозо тууралуу сабагыбызда мына ошол Шаввал айынын 6 күн орозосуна токтолуп өтсөм, Абу Айюб радыйаллаху анхудан риваят кылынган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген экен: ким Рамазан айынын орозосун тутуп, Шаввал айдан да 6 күн орозо тутса, 6 күн орозо кармаса, кудум ал бир өмүр орозо туткандай деген экен. Бир өмүр орозо туткандай деген экен. Эми мына ошол Шаввал айынын 6 күн орозосуну ошол бирин артынан бирин улай 6 күн катарынан кармаса болот. Же бир күн кармап, бир күн кармабай, ошол Шаввал айы бүткөнчө 6 күн карма берсеңиз дагы боло берет. Биринчи, 4-үнчү күн же 2 күн кармап, 2 күн кармабай, ошол Шаввал айы бүткөнчө 6 күн карма берсеңиз болду. Бир гана Шаввал айынын 1-нчи күнү орозо кармалбайт. Бул күнү орозо кармоо арам болуп эсептелет. Бул күн эмне болот? Айт күнү болуп саналат. Айт күнү жана Курбан айтта, жана орозо айтта, жана ташрик күндөрү орозо кармоо бул арам болуп саналат. Ким орозо кармай турган болсо, Аллах жадан элчисине күнөөкөр болгон болот. Антикени бул күндөр майрам күндөр, жеп иче турган күндөр. Мына ошондуктан бул күнү ошол Шаввал айы, орозо айт күнү орозо кармоо бул албетте арам болуп эсептелет. Эми жогоруда хадисте Рамазан айынын орозосун тутуп, кармап, артынан Шаввал айынын 6 күн орозосун тутуу ошол фазилети, сообу зикир кылынды, айтылынды. Аны бир өмүрлүк орозого тең деди анын сообуну.
6 күн орозо кармай турган болсок, мына Рамазан ай бүткөндөн кийин бир өмүрлүк орозого тең экен. Эми чындыгында бул фазилетти кийинки хадис, мына ушул хадисти, жогоруда айткан окуган хадисибизди кийинки хадис жакшыраак түшүндүрүп берет. Мана Саубан радыйаллаху анхунан риваят кылынган хадисте баяндалган, ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген экен бул хадисте. Рамазан орозосу 10 айга тең. Мисал үчүн, Рамазан айын орозосун кармасаңыз, bir ай орозо кармасаңыз, 10 ай орозо кармагандай дегендей да. Рамазандын орозасы 10 айга, андан кийинки Шаввал айында тутулган 6 күндүк орозо 2 айга тең келет экен. Рамазандын орозосун кармаган, толук орозону кармаган киши 10 ай орозо кармагандай болсо, эми Шаввал айын орозосун кармаган киши 2 ай орозо кармаган, 2 айга тең боло турган болсо, ошентип не 12 ай болду. Ошентип экөөсү 1 жылдык орозого тең болот экен. Кудум киши 1 жылдык өмүрүнү орозо менен өткөргөндөй болот экен да, сообу. Бул чоң бир мүмкүнчүлүк. Аллахка мактоо айтуубуз керек. Ким орозо айыны, Рамазан айыны толук карма берген болсо, толук туткан болсо, албетте бул дагы чоң бир неимат. Бир ибадатты акырына чыгаруу, аны толук аткаруу дагы өтө бир чоң бир неимат. Мун үчүн Аллахка мактоо айтуубуз керек. Алхамдулиллахи роббил аламин деп айтуубуз керек. Мына ошентип, ким Рамазан айынын орозосун кармаса 10 айлыкка тең болсо, ал эми Шаввал айынын орозосун кармаса 2 айлыкка тең боло турган болсо, ошентип 1 жылга тең болот экен. Ошентип бир пенде ошол 1 жылдык 1 жыл өмүрүнү орозо менен өткөргөндөй болот экен. Демек, Аллахтын райымына караң. Инсан ошол балагат жашына жетип, мукаллаф болуп, шарият буйруктарга мойнуна түшүп, шарият өкүмдөрүнү аткара баштаганда, мына ушул өлүп кеткенге чейин, мына ушул жашоодон өтүп кеткенге чейин, Рамазан айынын орозосуна бекем болуп, Рамазан айынын орозосун кармап, анан Шаввал айынын 6 күн орозосун кармап өтүп кеткен болсо, мына ушундай ибадат кылган болсо, бир пенде өмүрүнүн акырына чейин, анда ошол пенде өмүрүнү орозо менен өткөргөндөй болот экен. Бул да албетте чоң бир фазилет, чоң бир пенделерге болгон Аллах Тааланын райымы.